Чүй облусунун Аламүдүн районунда таксисттик карактоого шектүүлөр кармалышты. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2003-жылы туулган таксист А.К. Аламүдүн рейбине арыз менен кайрылган. Анда 2021-жылдын 31-декабрда болжол менен саат 02:00 чамаларында Бишкек шаарынан бейтаныш 3 бала такси чакыртышып, Аламүдүн районунун Восток айылына жеткирүүнү айтышкан. Белгиленген жерге жеткенде жүргүнчүлөр айдоочуну коркутушуп, кур менен муунтушуп, уруп согушуп, бычак менен коркутушуп, автоунаасын жогорудагы балдарга саткандыгы тууралуу тил кат жаздырып алышкан. Кийин айдоочунун колу бутун байлашып, автоунааны жана айдоочунун телефонун алышып, окуя болгон жерден белгисиз тарапка из жашырып кетишкенин айткан. Бул факты Кылмыш жаза кодексинин 207-беренеси каракчылык боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүү иштери башталган. Милиция кызматкерлеринин ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында жогорудагы кылмышка шектелип Бишкек шаарынын 2002-жылы туулган К.Н. Н.Н. жана 2004-жылы туулган М.М. аттуу жарандар кармалышкан. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Урдалган автоунаа Ысык Ата районунун аймагына табылган. Шектүүлөр жогорудагы автоунааны ортомчу аркылуу сатууга аракет кылып жатышкан жеринен колго түшүрүлгөн. Учурда зарыл болгон экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүү иштери улантылууда. Каналыбызга эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписациядан кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочуну сөзсүз түрдө басып кетиңиздер. Адеми каналыбызга колдоо иретинде бир дана лайк басып коюңуздар.